Салам урматтуу угармандар, бүгүн биз Ак ниет подкастын эфирде улантып жатабыз. Биз бүгүн Баткен облусундагы эң маанилүү темалардын бири билим берүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Баткен чек арада жайгашкан аймак, ар кандай кыйынчылыктар бар. Бирок ошол эле учурда чоң мүмкүнчүлүктөргө да бай деп айтсак болот. Бул жерде билим берүү жөн эле мектеп маселеси эмес, бул балдардын келечеги, жаштардын мүмкүнчүлүгү жана бүткүл коомдун өнүгүүсү. Бир жагынан мектептерде шарт жетишсиз, мугалим жетишсиз деп жатса, экинчи жагынан жаңы демилгелер жаралып, жеке мектептер ачылып жатат деген дагы көрүнүш бар. Бүгүн биз ушул суроолорго жооп издеп атайын эки конокту чакырдык. Баткен облусунун билим берүү тармагынан адисибиз, ошондой эле жеке мектептин директору. Саламатсыздарбы? Айтсаңыз анда эмесе кыскача өзүңүздөр жөнүндө тааныштырып өтсөңүздөр, Мен Эрматов Талайбек Сейткалиевич, Баткен областык билим берүү ушулдук борборунун директору. Рахмат. Мен Абдынаулы Санжар, Баткен шаарындагы Тамга негизги жалпы билим берүүчү мектебинин аткаруучу директорумун, өзүм педагогмун. Рахмат сиздерге. Бүгүн биз ошол билим тууралуу ачык маек кылып сүйлөшсөк, анда маегибизди баштасак, Баткендеги билим берүүнүн абалы кандай баалайсыздар? Ошол тууралуу айтып берсеңиздер, Агай, сиз баштасаңыз. Эми азыр билим берүү тармагы Кыргызстан боюнча эле баары бирдей темпте кетат. Баардык ийгиликтер дагы бирдей жерде, кемчиликтер дагы Кыргызстан боюнча эле бирдей эле. Шаар, район тең ата кетип кандай эле мезгилде азыр. Себеби илим менен техниканын өнүккөн мезгилинде мындай айырмачылыктар мурдагы караганда кыйла аз. Себеби шаардагы ийгилик аз атпай эле айылдагы мектептерге, эң аз айылдагы мектептерге жетип атат. Себеби бул баары эле түшүнүктүү да, интернеттин жетишкендиги. Себеби азыр Баткен областында баардык мектептер интернет менен камсыз болгон. Ошондуктан жаңылыктар көз ирмемде Кыргызстан боюнча таркап турат. Рахмат. Санжар мырза. Эми Талайгай туура айтат. Баткенди өзүнчө бөлүп кароого негиз жок. Себеби жалпы республика боюнча бул жерде билимдин деңгээли, билим берүүдөгү жаңы өзгөчөлүктөр, жаңы тенденциялардын баардыгы өлкө боюнча кылка бирдей эле жүрө атат деп айтсам болот. Анан бирок айрым аспектилерди эске алып койсо болот. Өзүңүздөр билесиздер, бир 2-3 жыл мурда президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленип, Акылман деген лицей ачылганда, алар республика боюнча 6-классты бүтүп аткан окуучуларды тандап алат. Былтыр дагы республика боюнча бир 72 окуучу тандап алган болсо, ошонун 14-ü биздин облустун окуучулары болуп, 72 окуучунун ичине 14 окуучу кирип атат да. Эми Килеген, Ош, Бишкектерди эске алып, анан Жалал Абад облусу бар, Ысык Көл облусу бар, аларды алып караганда 14 окуучу 72 окуучунун ичинен мен ойлойм бул жакшы көрсөткүч да. Биздин 14 окуучубуз ошо 72 окуучунун арасына кире алды. Ушундай айрым нерселерди эске алганда ийгиликтүү билим берүү көп жаман эмес. Эми жанакы алтын сертификат биздин тиги облустан быйыл алтын сертификат чыкпай калды өткөн окуу жылында. Анан эми 1 балл жетпей калыптыр. Мейли ошол бир бала ашыкча алып алтын сертификат алганда биздин билим сапатыбыз эми өсүп кетмек беле деген нерсе бар да. Мен ОРТны бул билимдин көрсөткүчү толук катары эсептелет деп айта албайм да. Биздин облуста билим сапат жаман эмес. Жакшы, Мен эми Баткен деп, азыр эми биз Баткен облусунун эмеси боюнча сүйлөгөндөн айттым, аны бөлүү эмесине бөлгөн деле жокмун. Эми биз Баткендин мугалимдери, Баткендеги адис, Баткендеги школа мектептин директору болгондуктан именно Баткенди эмеге алдык. Анда сонун ийгиликтер, сиздердин оюңуздарча ошондой эле эң чоң көйгөй да бар да, көйгөй жок болбосо керек. Кандай көйгөйдү бар дейсиздер? Көйгөй бул убактынчалык көйгөйлөр булар. Мурдагы мындан 5-6 жыл мурдагы көйгөйлөргө салыштырмалуу булар убактынчалык көйгөйлөр.
себеби ада жаңы менен окуп атабыз, мектептер 12 жылдык эмеге өтүп атат окууга. Ошондагы кээ бир интеграцияланган класстарда, булар 1-2, 5-7 класстарда китеп маселеси бул убактынча эле. Негизинен уже бул келе баштаган уже райондолор уже алдыңкы партия китептер уже келе баштаган булар боюнча. Анан негизинен бул азыркы эме менен караганда бул интернеттен алып балдар өздөрү телефондар менен онлайн китептерди пайдаланса болуп турган мүмкүнчүлүктөр түзүп койгон. Андан тышкары кадрлардын жетишпегендик дагы бул баягындай заочный окутууга мүмкүн болгон бул химия, анан музыка ошого окшогон предметтердин мугалимдердин жетишсиздиги, шаардагы орус тилдүү мектептердеги предметтик мугалимдердин жетишсиздиги гана болот көйгөй. Калгандары Кудайга шүгүр учурда өтө орчундуу деген көйгөйдү алып чыгуу кыйын. Ушул көйгөйлөрдүн чечими кандай каралып атат? Бул жыл сайын жетишпеген кадрлар боюнча маалымат алып турабыз. Ошолор боюнча маалыматты элдин калың катмарына жеткирип, ар бир мектеп өзүндөгү эме боюнча жетишпеген кадрлар боюнча маалымат берип турат. Бул Кыргызстан боюнча ошол маалымат алынат дагы баягы бюджеттик эмеден негизде бүткөн студенттерди алардын өзүнүн бүткөндөн кийинки өзүнүн мектептерге милдеттүү түрдө иштеп берүү мөөнөтү бар. Ошол аркылуу оңой эле чечсе болот. Бул Союз мезгилинде бул тажрыйба мурдатан болуп келген. Кудайга шүгүр, анан ошондо жаңы бүткөн студенттер кайсыл регионго барып өзүнүн ошондой 2 жылдык, 3 жылдык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, ошол жерден тажрыйбасын арттырып келгенге мүмкүнчүлүктөр болот бир эсептен. Себеби өзүнүн регионунда, өзүнүн айылында иштегенге караганда, сыртта башка айылдарда иштегенде адам көбүрөөк уят болбойн деп көбүрөөк мүмкүнчүлүгүн пайдаланат. Ошондой эле чыгармачылык менен иштейт. Ошол региондогу мугалимдердин ийгиликтеринин тажрыйбасын алып, өзү каалаган мектепке ошондо бир жакшы маалымат менен барат да. Бул көйгөйлөр чечиле турган көйгөйлөр негизинен. Рахмат. Санжар мырза. Облустагы билим берүү тармагында көйгөйлөр деп атасыз. Ага айтканда убактылуу көйгөйлөр бар. Биринчи интеграцияланган 1-2, 5, анан 7 класстарда пока ушу жаңы Сингапур методу менен даярдалган Кембридждин китептери азырынча жетип келе элек. Анан мен ойлондурган нерсе туура республикалык бюджеттен 2300дөн ашык мектеп бар, мамлекеттик. Анан 80 миңден ашык мугалим бар. Мамлекет баарын көп нерселерди жаңылап атат. Азыркы бийликтин тушунда буга чейин болуп көрбөгөндөй чоң салымдар болуп атат. Биздин район шаарда эле бир канча мектептердин курулушу бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Ойлонуп турган нерсе биз баары жаңыланып атат, бирок ошо жаңыланган реформаны, билим берүүдөгү алгылтуу кадамдарды биз педагогдор канчалык жеткирип, канчалык ишке ашырып атабыз? Вот маселе ушул жерде да. Мамлекет өзүнүн милдетин аткарып, мүмкүн болгон шартка жараша инфратүзүмдөр жакшы болуп калды мектептерде. Анан азыр ушу жаңы даярдалган китептер жетип келсе, анан ошо эң эле орчундуу нерсе ошо мугалимдер биз аны канчалык ишке ашырып, канчалык ошо максатка ылайык аракет кылып атабыз. Ушул жерде жатат да. Баарын жаңыладык, бирок баарыбыз өзүбүз жаңыланып атабызбы? Кадр маселеси. Маселе ушул жерде да. Рахмат. Анда азыр ошо айтып өттүңүздөр, мугалимдердин жетишсиздигини дагы ушундай бюджетте окуган студенттер менен толуктап бул жыл сайын ошондой жүрөт депчи. Мен башында эле айтып өткөндөй, Баткен облусту бул чек арада жайгашкан аймак болуп эсептелебиз да. Ошол чек арадагы жашоо мектептерге кандай таасир этет? Чек арадагы жашоо бул мектептерге эмес, ошол чек арадагы жашаган элдерге кошо. Азыр эми учурда жок, эми биз азыр мектептердин эмесин айтып беребиз да. Азыр уже мектептерде мурдакы мындан 3-4 жыл мурда, 2-3 жыл мурдагы болгон көйгөйлөр уже мына зым тартылып, чек ара аныкталып болгондон кийин бул уже бул көйгөйлөр дагы уже жокко чыгарылып атат. Акырынан бар бул адамдын психологиясындагы нерсенин кетиши бир аз акырындык болот.
Баягы чочулоо эми бул мурдагыдай чочулоо жок элдерде. Туруктуулукка уже жол ачылган. Баягы убактылуу квартирамызда турган мезгил болуп калган бир мезгилде кайсы күнү болсо да бир мамлекет бизди көчүрүп кетет же биз качып кетебиз деген психология ал элде жок азыр уже. Акырында бул баягы мээге сиңип калган баягы коркуу бул акырындан кетиш керек. Бирок уже башталган. Себеби көзгө көрүнүп турат, чек ара тосулуп, аныкталып, эки тараптан тең сымдар тартылып, уже ар бир адам өзүнүн мамлекетинин чек арасын уже билип, баягы көйгөйлөр токтой баштаган. Болгону убакыт керек. Ошол убакыттын ичинде мугалим дагы, окуучу дагы баягы мээсиндеги калыптанып калган чочулоо жоголуп кетиш керек. Убакыт менен кетет ал нерсе. Ошондо болгон чек арадагы сиз айтып өткөндөй учурларда мисалы окуучулардын саны кескин азайып кеткен, ошол толуктоолор азыр калыбына келдиби? Бул акырындан келип атат, себеби көчкөндөр көчүп кеткен көпчүлүгү. Калгандар уже ишенимдүү жашап атышат. Акырындан баягы класс комплектилер уже акырындан толукталат, ошондой жердеги мектептерде. Толук эмеси болуп жатат. Бул эми акырындап уже баягы эме менен толукталат. Рахмат. Санжар мырза, толуктайсызбы? Эми чек аралаш аймактарда окуучунун саны аз болгон себептүү менин пикиримде айрым класстарда окуучулардын саны аз болуп, карлик деп коет. 3-5 класстарды, 2-4 класстарды бириктирип окуткан ыкма пайдаланылып аткан болушу мүмкүн, бирок бул ыкма менен толук эффективдүү болот деп айта албайм. Анан эми чек арага жакын, өтө жакын жашаган тургун болбогонум үчүн менин бул жөнүндө кеңири пикирим жок. Рахмат. Акыркы деңгээлде ошол мамлекет тарабынан кандай жаңы долбоорлор ишке ашырылып жатат? Азыр мамлекет тарабынан 12 жылдык окуу өткөнгө карата эме жаңылыктын жарчысы деген эме менен долбоор менен боюнча мындай жылдым. Ысык көлдө 3 ай бою мугалимдерди 3 этап менен окутушту. Предметтерине окуу бөлүм башчылары ушуларды бөлүп 3 этап окутуп берди ошол боюнча. Бул тараптан мамлекет тарабынан өтө жакшы иштер жасалып атат. Азыр Санжар агай айтып кеткендей эле мугалимдер да ошого даярданып атат. Негизи азыр жаңы өзгөрүүлөргө балдардын кабыл алуусу мугалимдерди даярдоо багытында мамлекет тарабынан этап менен жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Бул эми быйылкы окуу жылында көрүлүп турбайбы? Ооба. Эми жайда окушкан болсо, сентябрдкы эмеден мына окуу жылында уже практикага, уже иш жүзүндө уже мугалимдер пайдаланып атышат. Пайдаланып атышты. Ооба. Болгону окуучулардын жаңылыкты кабыл алуусунда көйгөй нерсе мугалимдер менен окуучулардын кабыл алуусунда болуп атат. Жаңыланган методдорду берүү. Рахмат. Санжар мырза, сизде жок бул багытында? Эми сизде азыр айтып өтсөңүз болот. Эми жана экөөбүз маек кылганда айтпадыңызбы? Атайын жер участогун дегендейчи, ошондо кандайдыр бир көмөк болуп жатабы мамлекет тарабынан? Эми азыр жеке менчик мектеп курууга мамлекет тарабынан жер берүүгө мыйзам жол бербейт. Аукцион менен сатуу мурда болгон экен, бирок азыркы тажрыйба дайындаган нерсе жок. Биз жер участогун азыр документтерин даярдап атабыз. Анан ошол документ кагаз иштери бүтсө, биздин мектепке тийиштүү мектептин имараты курулуу алдында турат. Бул эми кичине убакытты талап кылган нерсе. Атак мамлекет тарабынан жеке ишкерлерге кандайдыр бир колдоо тууралуу албадыңыз? Жок, эми биз Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду же Кыргыз Азербайжан өнүктүрүү фонду ушундай сыяктуу өнүктүрүү фонддор менен насыя алуу жагындагы азырынча биз карап атабыз. Эгер ишке ашып калса, алгач ушу жердин документтери бүтсө, биз курулуш иштерине киришебиз да. Себеби атай имарат болбогондон кийин, типтүү болбогондон кийин толук кандуу билим берүү кичине солгун болушу мүмкүн да. Рахмат. Мен билишимче сиздин мектеп ачылганына канча жыл болуп калды? 4 жыл болуп калдыбы? Жаңылышасыз, 10 жылдай болуп калды. 10 жылдай болуп калды. Ошол жеке менчиктеги мектепти ачууга сизге эмне түрткү берди?
Бул мектепти негизи мен ачкан эмесмин, мен ачылгандан кийин келип иштеп калдым. Мектеп тарых илимдеринин кандидаты Абдына Азанбаевич менин атам. Ошо кишинин атаңыздын демилгеси менен ачылган. 2013-14 жылдары Түркия мамлекетине болгон сапарда ошол жерден бир катар жеке менчик мектептерди, ал жерде окуучулар үчүн, мугалимдер үчүн түзүлгөн жакшы шарттар, алардын жараткан ийгиликтери, ошолорду көргөндөн кийин анан демек биздин жерде дагы, биздин облуста дагы ушундай бир мектеп ачса болот экен деп идея алып келген экен. Анан бир жыл өтпөй, ошо 15-16 жылдары биздин мектеп алгач мектепке даярдоо тайпалары менен ачылган. Азыркы күндө ушу 9-10 жылдын жүзү болуп калды иштеп атабыз. Жеке мектеп менен мамлекеттик мектептин айырмасы эмнеде? Эми мен чынын айтканда жогорку окуу жайын бүткөндөн бери жалаң жеке менчик мектептерде иштеп келатканым үчүн мамлекеттик мектептердеги көп жагдайлар мен үчүн тааныш эмес. Бирок жеке менчик мектептерде ал жерде эми жеке менчик болгон үчүн, акылуу болгон үчүн бир топ кошумча кызматтар, анан артыкчылыктуу нерселер бар. Алып карай турган болсок, жеке менчик мектептерде окуучунун саны эч качан 45-46, даже 30га жетпейт. Бизде азыр эң көп окуучу болгон классыбыз 24-25 да. Мугалим окуучу менен жекече иштешкенге, ар түрдүү дифференциалдык тапшырмалар бергенге убакыт кеңири болуш керек. Анан мүмкүнчүлүктөр дагы кеңири болуш керек. Биздин мектепте акылдуу такталар, доскалар, акылдуу телевизорлор, интернет булар менен толук камсыз болгонбуз да. Ошон үчүн мен ойлойм, жеке менчик мектептин мамлекеттик мектептерден бир канча артыкчылыктары болушу мүмкүн. Кошумча предметтер. Кошумча предметтер биз англис тилин 1-класста эле окутабыз. 1-класста эле окутканыбыз үчүн биздин балдар да англис тили деңгээли жакшы. Андан тышкары сабактын саны дагы көп англис тилинин. Математиканы дагы школьный компонент деп коебуз. Ошол жерде математиканы дагы бир 2 сабак кошумча окутабыз. Мектеп негизи англис тил жана математика предметтерине басым жасайбыз да бизде. Балдардын билимге болгон кызыгуусуну ашыруу үчүн кандай ыкмаларды колдонуп, азыркы мектептерде кандай ыкмалар колдонулуп жатат? Азыркы учурда мурда математиканы алсак формулаларды жаттатуу. Азыркы учурда басым баланын өзүнүн ой жүгүртүүсүнө басым жасат. Эмнени алгысы келет, эмнени билгиси келет. Анан баланын ой жүгүртүүсүнө басым жасап, ошого карата мугалимдер мамиле жасатат. Себеби бала кандай маалыматты алганга даремети жетет, анын баланын ой жүгүртүүсүн кабыл алат мугалимдерчи. Мурда стандарттуу түрдө формуланы определенный шаблонду коюп, ошондон чыга албайт эле. Азыркы мезгилде бул бала основной негизги басым балага жасалат. Баланын канчалык деңгээлде кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн 3-класстагы бала канча килограмм жүктү көтөрө алат дегендей божомолдоо менен баланын ой жүгүртүүсүнө карата иш алып барылат. Балдардын кызыгуусу артып атабы ушул багытка? Бала качан кызыгуусу артат? Баланы ата-эне менен мугалим укканда. Эгер биз баланы уга турган болсок, баланын кызыгуу артат. Эгер биз баланы укпай эле өзүбүздүкүн тамалай бере турган болсок, анда бала кызыгуусунан кайра артка чегине баштайт. Ошон үчүн бул жерде кызыгуу сөзсүз түрдө болуш керек. Себеби бала эле эмес, чоң адам дагы эгер бир өзүнүн билген кызыккан темасыны ортого салганда, ошо чөйрөсүндөгүлөр укпай аткан болсо, ал адамдын баягы темага кызыгуусу жоюла баштайт да. Ошосун карындай эле азыр жакшы эмелер балдар үчүн, мугалимдер үчүн жакшы методдор, эркин кабыл алуулар, мүмкүнчүлүктөр берилген да. Рахмат. Ата-энелердин өзүңүз жана айтып өттүңүз да, балдардын билимге эмеси болуш үчүн ата-эне менен мугалим угуш керек депчи балдарда. Ата-энелердин билимге болгон мамилеси кандай азыр? Өзгөрдүбү мурдакыга караганда? Азыр ата-энелердин билимге болгон өзгөрүүсү өтө чоң. Себеби мурда баласын мектепке жиберип коюп, баласы жөнүндө маалыматты бир гана класс жетекчисинен, анан кайсы предметтен кызыккан мугалим болуп баланын жөндөмүнө. Ошон менен түздөн-түз байланыш болгондуктан ата-эне баласы жөнүндө маалымат алат. Азыркы учурда электрондук күндөлүк, электрондук журнал деген бар.
ата эне кызыккан ата эне үйүндөн отуруп баланын боюнча маалымат алып отурат. Анан мугалимден менен түзмө түз байланышка азыр мына эменин жетишкендиги боюнча телефон менен байланышып, анан мугалим менен баласынын кызыгуу боюнча телефон аркылуу бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Баласыны ошо мектеп учурунда контролдоого үйдөн отуруп мугалимде мүмкүнчүлүк бар да. Эмне үчүн сен бүгүн мектептен 2 алып калдың, мына предметтен 3 алып калдың, бул мына сабакка сен катышпай калдың деген маалыматты ата эне өзү үйдөн алса болот. Көзөмөлдөй турган мүмкүнчүлүк пайда болот. Бала мектепке кеттим деп, мисалы үчүн менин сабагым 3 саат болгон болсо, мен журналга белгилегенде баягы бала уже келген жок деп белгилесем, бул ата эне бул боюнча маалыматты алганга мүмкүнчүлүк бар да. Эмне үчүн сен ошо агайдын сабагына катышпай калдың деген эмени ата энелерде ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Рахмат. Санжар, толуктайсызбы? Балдардын кызыгуулары артып атабы? Балдардын кызыгууларын арттыруу ошо бала окуткан предметти окуткан мугалимдин көз каранды да. Азыр мен жалгыз гана бор жана доска менен сабак өтүп коем деген ыкма өтпөй калды. Практикалык сабактарга басым жасашыбыз керек болуп атат. Эгер кайсы бир темага байланыштуу кече биз 5-класстарга технология деген сабактан горячие напитки деген темадагы ачык сабакка кирдик да. Балдар бири лимон менен чай демдеди, бири ак чай, бири кара чай, фруктовый чай деп демдеп атат. Анан кийин бал менен кофенин түрлөрүнөн да капучино, американо дегендерди демдеп балдар өздөрү ичип көрүп, досторуна ичирип көрүп атат. Мен ойлойм, сабактарды мурункудай зеригиштүү деңгээлде өткөндөн көрө азыр көбүрөөк мындай тажрыйба менен, практика менен акалыштырбасак, балдардын эсинде калбайт, кызыксыз да болуп калышы мүмкүн. Анан менин 12 жылдык окутуу методикасы боюнча бир көңүлүмө аябай жаккан жери табият таануу деген сабак бар да, мен жана дүйнө деген. Математиканын саны 4 сабак жумасына болсо, азыр ушул STEM багытындагы предметтердин баарын бириктирип туруп, интеграцияланган 1-2 класстарга мен жана дүйнө деген сабакты 4 сабак киргизип атат да. Бул ошол эле биология, ошол эле химия, физиканын эң баштапкы фундаменталдык маалыматтар ошо 1-2 классында жумасына 4 жолу берилип атат да. Мен ойлойм, бул жерде биздин мамлекет гуманитардык гана предметтерге басым жасабастан STEM багытындагы, STEM дегенибиз бул жерде чечмелене турган кыскартылган сөз. С бул science, илим. Т technology, engineering, инженерия, анан М математика да. Эгер ошол жумасына 4 жолу өтүлгөн мен жана дүйнө сабактарын мугалимдер жеткиликтүү, балдарга түшүнүктүү, жугумдуу деңгээлде өтсө, мен ойлойм, балдардан алдыңкы бир 7-8 жылда жакшы математиктер, физиктер, химиктер чыгат деп үмүттөнөм да. Кайсы жылы Каныбек Осмоналиев өзү математик киши, ал мында математиканы мат кылдык деп сүйлөп чыкты эле да. Математикадан олимпиаданын тапшырмаларында, жыйынтыктарында жакшы көрсөткүч болбой калган да бир жылдар. Эми мен ойлойм, ушул STEM багытындагы тиги 12 жылдыктын мен жана дүйнө сабактары мугалимдер тарабынан балага түшүнүктүү, жеткиликтүү өтүлсө, бул жакынкы бир 7-8 жылдыкта жакшы жемишин бере турган чоң жумуш да. Мунун аркасында канча деген котормочулар, канча деген методисттер иштеп, анан ошол Сингапурдун китептеринин баардыгын биздин кыргыз элине, Кыргызстанга адаптация кылып ылайыктап чыкты. Керек болсо жер аттары, адам аттарынын баардыгы кыргызча болуп, кыргыз элинин менталитет, дүйнө таанымга ылайык түзүлгөн да. Бул жерде чоң жумуш бар. Мен ойлойм, мугалимдер аны кайдыгер карап, мен жана дүйнө сабагын мурунку мекен таанууга жасагандай кайдыгер мамиле жасап салбашыбыз керек да. Бул келечекте өзүнүн жемишин бере турган жумуштун натыйжасы. Ал багытта азыр мамлекет тарабынан мугалимдер окутулган курстар болуп атат деп айттыңыз, сиздер
сизде кандай? Ушул жеке менчик мектептеги мугалимдердин эмесин билимин жогорулатуу багытында окуу тренингтерден өтүшөт. 12 жылдык боюнча окуулар өтүлдү. Талай айым туура айтат. Менин мындай бир капа болгон жерим, бул эми албетте сиз жетекчи болуп дайындалып келгенге чейинки нерселер. Биз шаардык билим берүү бөлүмүнө кайрылганда мамлекеттик мектептерди РПК бекер окутат. Силер 1,5 миңден төлөп окуйсуңар деп койду да. Агай. Эми сиздин тушуңузда мындай бир мамиле болбойт деп ойлойм. Эми мен Өзбекстандын, Тажикстандын же Марстын баласын алып келип окутсам бир жөн да. Биз ушул жердеги кыргыздын кара чечекей баласынын кыздарын окутуп атабыз. Мамлекеттин кайсы бир деңгээлде жүгүн 300дөн ашык окуучубуз бар. Жүгүн мойнубузга алып атабыз да. Анан салыгын төлөп атсак, жумуш орун түзүп аткандан кийин мен ойлойм, мындай бир тандамал мамиле жасалбаш керек эле. 1,5 миң сомду төлөп койгондон качкан жерибиз жок. Болгону баягы кардыма ыйлабайм, кадырыма ыйлайм дегендей. Силер төлөп окуйсуңар деди, биз төлөп окудук. Маселе жок анда. Анан мугалимдер толук түрдө 12 жылдыктын ийне жибине чейин өздөштүрүп, азыркы күндө Окуп алышты. Китептер менен чогуу сабактарды жакшы өтүп атабыз. Рахмат. Бул багытта деле мисалы билим берүү тармагында бул окуу токтобосо керек, улана берсе керек деп ойлойм, Бул ар бир эмесинде ар бир өзүнүн. Бул болот. Азыр мен эмелеп угуп атам, бирок эми муну ошо уюштуруучулар менен, ошо РПКнын мугалимдери менен, жетекчилиги менен байланышып көрөм. Санжар акам айткан мамиле боюнча. Анан биз ушул айрыкча мугалимдердин жетишсиздигини көптөн көп ошо анан мына жаңылууларды РПК менен байланышып жылдык план график түзгөнбүз мугалимдерге ыңгайлуу мезгилдерге. Анан азыркы эме боюнча бизде ушул биз курстан өтө турган мугалимдер, билимини өркүндөтө турган, кайра кесибин кайра даярдоо эмелерден институттан өтө турган мугалимдер менен байланышып, алар курстан эмнени алгысы келет, ошондой сурамжылооду жүргүзүп, биз келип окута турган республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүүчү институттун, кайра даярчы институттун адистери менен ошондой заказ берип чакырып атат. Ошол темада бизде курска ошону сөзсүзү кошуп, ошол темаларды. Азыр жакын арада эле биз мектеп жаңыдан шайланган мектеп директорлору менен окуу бөлүм башчыларына курс уюштурган жатабыз. Ал менен иш алып барып атабыз. Ошондо дагы биз планда Кудай кааласа ошолордун сунушунун негизинде курс уюштуруп бергенде. Буга чейин Санжар Икамдагы билсе керек тажрыйбасында кээ бир мугалимдер ошо эптеп сертификат алыш үчүн окушкан. Азыр заман сертификат эмес. Азыр заман мугалимдин ошол окуучу ала турган билимди билиш болду. Себеби азыр мына эмеде окуучулар кээ бир кызыгы окуган окуучулар мугалимдин алдыга өтүп кетет кээ бир жердечи. Түшүнүгү бар окуучулар, баягы жогорку класстын окуучулары уже бул ошо маалымат ушунча кеңир болгондуктан изденген окуучулар кээ бир мугалимдерден маалыматты алдын ала алып койгон мүмкүнчүлүктөр болуп калат да. Ошого мугалим ошол окуучулардан артта калбаш үчүн мугалим өзү аракет кылып атат азыр. Заман талабы ушундай болуп атат. Азыр уже мурдагыдай баягындай эптеп бир сертификат алып алсам, курстан өтүп койсом, 5 жылда бир өтүшүм керек экен, уже эме келип калыптыр, мөөнөт болуп калыптыр, ошентип курстан өтүп алсам деген жок. Мөөнөтү бүт электер дагы келип заявка берип, мен ушундай курс уюштурулуп атыптыр, ушуга катышайын деген эмелер болуп атат. Мугалимдердин өзүнүн кызыгуусу, каалоолору болуп атат дагы. Анан Кудай буйрса ушундай темпте кете турган болсок, Кудай буйрса ушундай кээ бир кемчиликтерди анан биз алдыга эме кылган Сингапур сыяктуу дүйнөдө алдын катардагы мамлекеттер билим тарабынан катарында орун алып калышка толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Фундаментибиз бар муга кыргыз элинде, ошо билимге болгон анан дүйнөлүк көрсөткүчтөрдө ордубуз бар, Кудай буйрса, анан жаңы багытыбыз бар негизи. Рахмат. Сиздердин оюңуздарча ушу Баткендеги балдар сапаттуу билим алыш үчүн эң маанилүү 3 кадам кайсылар деп ойлойсуздар? Эң маанилүү 3 кадам бул
сөзсүз ошо окуучунун кадамы мугалим менен ата энеден көз каранды. Мугалим билим тарабында жаңыланууларды балага жаңы нерсени алдыга кое билиш керек да. Сен бараткан жолдо ушундай жакшы эмелер бар. Ушу жолду басып өтүшүнөн көз каранды деген. Ата энеде билим бул биз пайдаланган шаймал сыяктуу илим менен билим турмушта дайыма керектүү шайман катарында ата энеде балага болгон ушундай түшүндүрмөнү бериш керек баласы. Мен окубадым эле мурдагыдай. Мен окубадым эле, эми сен оку деген мындай туңгуйук сөз айтпай, балага сен келечекте мына элге керектүү мына кесиптин ээси болуш үчүн сен мына тармакта окушуң керек, мына тармактан билимди көбүрөөк алышың керек деген балага ата энеден жолдомо болуш керек. Ушундай. Анан мугалимден сен тандаган жол мына жол менен барат деген көрсөткөн жол болуш керек ушу. Анан үчүнчү балага мугалим менен ата эне бир ишеним арттырып ишеним бериш керек. Менде ушундай мүмкүнчүлүк бар экен дегенчи, сенден эч нерсе чыкпайт, атасы коңуз ата албагандын баласы доңуз ата алат деген ата энелердин пессимисттиги болбош керек. Мугалимде сенин атаң мындай болгон, атаң менен апаң мен окутсам мындай болгон деген болбош. Сен анын ашып өтө албайсың деген баягындача балага болгон пессимисттик көз карашты мугалим менен ата эне бербесе, балага шыктандырууну берсе, Кудай кааласа. Мен 33 жылдык тажрыйбамда бизде жөндөмү жок, окуучу жок. Ар окуучуну биз көргөн, биз сыймыктанган кесиптен бардыгында ошонун бирөөсүнөн ушу бир окуучуда 30 окуучу окуткан болсо бир класста, ошо 30 окуучуда 30 жөндөмү бар. Болгону ата эне менен мугалим ошо жөндөмүнү балага тоспош керек, ошо жөндөмүнөн. Ошол жөндөмүгө жараша багыт бериш керек. Байланыш, ишеним, сиздин айткан багытыңызда байланыш, ишеним. Анан багыт бериш. Балдарды өнүктүрүү боюнча эң маанилүү 3 кадам деп атасыз. Балдарды класстагы балдарды 100% да ала турган болсок, анын 5% мугалимден көз карандысыз баары бир жогорку деңгээл менен калат экен да. Бул менин статистикам эмес. Ал эми дагы бир 5% Гарвард, Оксфорддон бүтүп келген педагогду класс жетекчи кылып, мугалим кылып берсең дагы 5% окуучу баары бир ылдыйкы деңгээл менен калат экен да. Ортодогу 90% эмне болот десе айтып атат. Ортодогу 90%-ын ийгилиги бул түздөн түз мугалимден көз каранды дейт да. 100 баланын 90-у кандай болушу? Менден, класс жетекчисинен, агайдан, мугалимден көз каранды болуп атса, бул жерде эле мугалимдин колунда турган көп нерсе бар да. Анан жакшы класс жетекчиге окуучу болуп калуу дагы, жакшы мугалимге окуучу болуп калуу дагы бул адамдын Кудайдын адамга берген чоң мүмкүнчүлүгүнүн бири да. Себеби бирдей эле айлык алып, бирдей эле диплому бар эки башка мугалим балдага эки түрдүү таасир этип коет да. Бир мугалим баланын канатына канат бүтүрүп, аны шыктандырып, болуп көрбөгөндөй бир ийгиликтерге алып чыкса, дагы бир башка мугалим анын жанагы айткандай пессимисттик сөздөр менен, мамиле менен баланын ичиндеги жалынды өчүрүп коюшу мүмкүн да. Анан эми бул жерде биз ата энелер баланын ийгилиги толук түрдө мугалимден көз каранды деп дагы жалаң мугалимдерге жүктү оодарып койбош керек да. Мисалы 20 бала болсо баарына бирдей эле теманы өтүп, бирдей эле материал бересиң, бирок 20 баланын деңгээли 20 түрдүү да. Эмне үчүн? Себеби алардын үйдөн баланын контрол кылган, жардам берген, сабактарын жасашкан ата энелердин деңгээли ар кандай да. Ошон үчүн кыргыздар айткандай, алма сабагынан алыс түшпөйт дегендей, балдардын кандай болушу, анын ийгиликке жетиши же жетпей калышы бул чоңураак бир деңгээлде ата энелерден дагы көз каранды. Азыр чогулуш болсо, ата энелер чогулуш болсо көбүнчө апалар келет да. Аталар балдардын окуулары менен көп эле кызыкпай, ага келишпей, жоопкерчиликтин баарын апаларга оодарып койду да. Кечээ августтун аягында көрдүк. Керек болсо балдардын мектеп кийимдеринен бери көбүнчө апалар кылып берип атат. Мен ойлойм айрыкча эркек балдардын жашоосунда, алардын
күнүмдүк турмушунда сөзсүз түрдө аталардын орду болуш керек да. Билим деп эле жатып калган менен анын жеке адамдык өзгөчөлүктөрү, инсандыгы калыптанбаса, анын адеп аклагы, улуттук өзгөчөлүктөрдү биз ордуна койбосок, билим менен бир жерге эле бара аласың да. Билимсиз тарбия болбойт, тарбиясыз билим да болбойт. Экөө бир шаркат болуш керек да. Анан сөзсүз түрдө мугалим заманга жараша технологиянын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланыш керек. Мен атам айтчу, азыр дагы кезде айтып калат. Биздин кезде үйдө жок нерсе мектепте бар эле дейт да. Мектепке кирсең ушундай жаркыратып, сырдап койгон, терезелери чоң, жакшынакай доска, отургуч, стол, стулдар. Мектепке келсек, үйгө келсек андай меселе дейт да. Азыр бир кайсы бир деңгээлде бул карама каршы болуп калды да. Бардык мектептерде деп айтпайм, айрым мектептерде парталар эски. Айрым мектептерде баланын үйүндөгүдөй жогорку ылдамдыктагы интернет, зымсыз интернет болбошу мүмкүн. Айрым балдардын үйлөрү зыңкыйган, зыңгыраган, ремонттолгон үйлөр болушу мүмкүн. Бирок, мисалы шаарда эле алып карасак, биз Ленин мектеби ушу 80-жылдар курулган экен, ошондон бери капиталдык ремонттон өтө элек. Айнектердин тешиктерине шамал кирип атат кышында. Бирок андай шамал балдардын үйүндө жок да. Анан эми биз ата-энелер дагы билимди баарын мектепке, мугалимге оодарып койбош керек да. Мамлекеттин деген 2300дөн ашык мектеби бар. 90 миңдей мугалими бар да. Коомчулук, жарандык коом, мен ойлойм, буга кайдыгер карабаш керек. Эгер мектептин бир нерсеси жетпей атса, эч нерсе күтпөй, менин балама өзгөчө мамиле жаса дебестен туруп, балдардын жаркын келечеги үчүн айрым мүмкүнчүлүктөр жасап берип кое бериш керек. Ал көнүмүш эле көрүнүш болуп калды болуш керек. Андай бардык мектептерде мындай бир демөөрчүлөрдүн, бүтүрүүчүлөрдүн эсебинен бир жумуштарды жасалып жүрөт деп мен айта албайм. Биз эми жеке менчик мектептен бүтүп калдык. Биз 10 жылдык болгондо лицейге кайрылдык. Анан бизге бир китепкананы жаңыртып берсеңер деп кайрылып сурасак, алар ошондой суранышты айтты. Анан биз 350 миң сомдой 10 жылдыктар акча жыйнап, анан толук ремонттон өткөрүп, китеп фондун жаңылап бердик да. Мамлекеттик мектептер дагы мен ойлойм мындай жумушту алып барса болот. Себеби жерлерде башы көрүнгөн, капчыктуу бүтүрүүчүлөр, демөөрчүлөр мен ойлойм жок эмес да. Мамлекеттен күтүп отура бергенге и так биздин республикалык бюджеттин бир 4/1, 25-26% билим берүүгө кетип атат. Ошон үчүн айрым Кокуловго окшогон депутаттар айтып атпайбы, силер бюджеттин 4/1 алып атасыңар, анча акчаны эмне кыласыңар? Бул чоң тармак. 90 миңдей мугалим деп атпайм, эч кайсы министрликтин анчалык чоң армиясы жок да. Биздин илим агартуу министрлигинин өкүлү Кыргызстандын ар бир айылында бар. Ага керек болсо Зардалда бар да биздин мугалим, туурабы? Я сен айткан сөзүңдү бөлүп коеюн. Ошо сен айткан, атаңдын айткан сөзү уже кайталап жаңыланып атат азыр. Ооба, азыр кээ бир үйдө жок интернет, мектепте бар. Кээ бир үйдө жок компьютерди кармаган бала мектептен компьютерди кармайт. Мектептен компьютерден өзү кызыккан тема боюнча изилдөө жүргүзө алат эркин. Анан китепкана бар, электрондук библиотека аракет кылган мектептердин көбүндө электрондук библиотека бар. Анан кээ бир үйдө жебеген тамакты бала мектепте өзгөчөлөнгөн. Эми тамак бар үйдө бар деңизчи, бирок баягы бала тамактын айырмалуулугу, түрлөрүн, анан мектепте өзгөчөлөнгөн атайын баланын курагына ылайыкташтырган меню менен тамактар даярдалат дагы. Ошо бала кээ бир эмеде үйдө бизде баягындай кээ бирде стандартный тамактар желдет да, айыл жеринде бир күн союк, бир күн коюк деп коет, ошондой стандарт тамактар. А мектепте болсо үйдө сүттүү тамактар жасалат. Баланын курагын эске албайбыз үйдө. Жалпы биздин эмеде традиция болгон тамактар жасалат. Мектепте балдар кээде башталгыч класстын балдары тамактын өзгөчөлүгүнө дагы кызыгып, анан ден соолугуна да пайдаланышат. Азыр ушу сен айткан, атаң айткан куракта биз окуп калдык, ошондо сен айткандай бар эле. Азыр уже мектепте үйдө жок нерсе мектепте боло баштады азыр. Жакшы билиңиздерчи. Бул уже баягы тарых кайталанат дегендей, балага мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, мугалимдерге мүмкүнчүлүк түзүлүп, ар бир мугалимге
мамлекет тарабынан система багытында мугалимдердин баарына 100% ноутбук менен камсыз кылды. Англис тил мугалимдерине толугу менен ноутбук менен камсыз кылды. Ушундай этабы менен азыр мугалимдерге мамлекет тарабынан ушундай көңүлдөр бурулуп атат. Бул багытта бул жөн эле бир мамлекеттин тарабын талашып, же болбосо бир определенный бир министрликтин тарабын талашмай эмес, бул системалык түрдө болуп аткан ийгиликтер да. Эми бунун жемишини көрүү ушул 1-2 жылдын аралыгында байкалат болуш керек, Буюрса, Кудай буйрса, уже алдыңкы жемиштери бул балдардын компьютерде эркин өзүнүн кызыккан темаларын издей баштагандыгы, бул уже жемишин бере баштагандыгы. Бала кайсы кесиптикке кызыгат, кайсы предметке кызыгат, кайсы спортко кызыгат, спорттун каякта жаралганы азыр дүйнөдө эң бул багыттагы күчтүү спортсмендер кайсы мамлекеттен чыккан, кантип ушул кыйын илимпоз, же кыйын спортсмен, же кыйын артист каяктан кантип чыкканы боюнча бала өзү интернеттен издеп, өзүнүн ой жүгүртүүсү азыркы заманга ылайык эмеге уже мектептен ошону ала алат да окуучу. Бул ушундай багытта бизде иштер жүргүзүлүп атат. Эми сиз айткан баягы билим багытындагы бул түшүм бул акырындап барып берет өзүнүн түшүмүн. Бул жыйынтыгы дароо эле көрсөтүлө турган тармак эмес. Мисалы, медицинада мен операция болсом бир 10 күн, 20 күндөн кийин басышым мүмкүн да. Билим берүүнүн жыйынтыгы бул 10-15 жылсыз, мен ойлойм. Азыр мисалы интеграцияланган ушу 1-2 класста окуп аткан балдардын ийгилигин биз алар университетти бүтүп бир кесипке иштеп баштагандан кийин анан көрөбүз. Балким аны көрүү бизге насип болбойт. Кудайдан үмүт күтүп берели. Булар биздин эмгектин түшүмү да. Эмгектин түшүмү. Мугалим өмөлүү дарак деп бекеринен айтылбаган да. Рахмат сиздерге. Абдан маанилүү ойлорду бөлүштүңүздөр. Биз бүгүн ушул Баткендеги билим берүү тармагы тууралуу ачык сүйлөштүк. Анан угармандарга дагы өзүбүздүн ортобуздагы дагы маек кызыктуу болду деп айтып өтсөм болот. Урматтуу угармандар, биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Анда эмесе келерки Ак ниет подкастында жолугушканча саламыбыз түз болсун.